Бұл негізінен біздің урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин мен алдыма койгон тапшырмасы ушундай болчу. Ушу балдарды келгенден кийин эле Кудай кааласа, Кудай буйруп, утуп келгенден кийин дагы көптөгөн жолугушуулар болот, көптөгөн сыйлыктар болот, көптөгөн кадыр бактуу сөздөр болот. Бирок ошого чейин, ошого баргы чакты, утуп келгичекти кадырлайлы, сыйлайлы балдарыбызды, кыздарыбызды. Себеби булар ушуга татыктуу деп айткан сөзүнө улап, сени жолугушуп отурабыз. Бул жер биздин ушул ведомственный БКМдин пансионаты. Бул жерде ушул 3 жыл алдын келгенибизде баардыгы ушул Союз маалында 1970-жылдардагы акыбал болчу. Эски зданиялер, эски пансионат болчу. Мына быйыл 2-3 жылдан бери ушу иштеп жүрүп, азыр жаңыртып калды. Биздин балбандарыбыз Кудай буйрса быйылкы жылкы Олимпиадада Кыргыз элинин намысын бийик көтөрөт деген үмүтүбүз зор. Үмүтүбүз зор. Ар бириңерден биз ушундай чоң үмүт кылабыз. Кудай кааласа Олимпиадага барып, Олимпиадада жакшы орундарды алып, элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин, кыргыз мамлекетинин сыйлыгы болуп, жүрүшүн Алла таала буйруп насип этет.